ишеничиңиздерди толугу менен аткарууга бардык күчүмдү жумшаймын. Жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып, 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Ким гана болбосун, ал саясатчыбы же жеке адамбы, эгер өлкө үчүн зыян келтирсе, мыйзам алдында бардыгы бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Биз эски бюрократ коррупционерлер, саясатчылардан тазаланышыбыз керек. Бул жалпы элдин талабы. 6 октябрь күнү аянтка чыккан эл люстрацияны аянтта кылабыз дешкенде, элден суранып, баары мыйзам чегинде жасайлы, ошого макул болгула дегенимде, баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буйрса, ошол убадамды аткарам. Наша задача вернуть их в самое ближайшее время домой, обеспечить достойной работой и уровнем жизни. После принятия новой конституции будем провести реформу, политические реформы. Будет новая структура власти, новая структура правительства, будет новый жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш тоже будет избираться по одномандатным округам и половина по партийной системе. Это будет примерно до 1 июня мы должны закончить. Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Бирок мен көптөн көп суранамын сиздерди. Ушу менин сөзүм болобу, же башка саясатчынын болобу, өкмөт мүчөлөрүнүн болобу сөздөрүн мындай кыркып алып, анан өзүңөрдүн комментарий менен башка жакка сүйрөбөй, мындай эки тараптуу кылып туруп, баягы мындай калыс пикириңерди жазып турсаңыздар, анда эч кандай куугунтук да болбойт. Мындай сиздерден дагы ошол кандай десем мен мындай бир сиздерден дагы ушу жоопкерчиликти мен суранат элем да, ошону калыс алып барыш керек деп. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм, жана туугандарыма башкартпайм. Ким болбосун, мейли саясатчы болобу, атка минер болобу, жөнөкөй адам болобу, жөнөкөй жаран болобу, бардыгына эгерде мамлекеттен уурдаган болсо, элге зыян келтирген болсо, сөзсүз түрдө иш козголуп, суракка чакырылып, уурдалгандын баарын 2 эсе 3 эсе кылып мамлекетке кайтарып бериш керек.